Anam o can berip ele koygulu alıp koyçu şunu. Can berip ele koyçu düşürçü. Can bergeni göreyim. Can berip bir jarım ne? Bu yerde çavuşuda can berip. Uşu betiңерге карап айтып коёюн, көзүңөргө карап. Туура эмес кыласыңар. Урматтуу президент жөнүндө сөздөрдү айтып атасыңар. Мен жөнүндө сөздөрдү айтып атасыңар. 4-5 адам чогулуп алып туруп, bir-эки тууну коюп алып туруп, жерибизди сактап калдык. Андай болбойт. Макул берсек 1000 гектар берейин деп 1000 гектарга макул болуш. Жерди Жапаров сатып өрүп, Ташиев сатып өрүп. Муну жөнүндө бирөө жерин берип, бирөө жерин алып койбойт. Бардык эл журт турат. Бул жерде эл өтө көп. Мени билесиңердер, мен эми ушу Кудайга шүгүр, Аллага миң калла шүгүр, эл арасынан чыккан силердин араңарда туулуп өскөн жигитмин. Саламатсыздарбы, урматтуу аксакалдар, урматтуу апалар, урматтуу эл журт. Мына сиздердин сурооңуздар менен сиздерге жолугуп, сиздердин ушул оюңуздарды билип кетүү үчүн атайын келдим. Сиздерге менен жолугушуп кетейин деп. Анан эми баарыңыздарды бүгүн орозо маалында туткан орозобуз кабыл болсун. Алла Таалам ыраазы болсун. Кудайым ар дайым жакшылыктарды берсин. Элибизге биримдик, тынчтык, достук, ынтымак берсин. Алла Таалам ошо буйруп насип этсин. Анан бул жан бербей эле койгулу алып койчу ошону. Жан бербей эле койчу түшүрчү. Жан бергени көрөйүн. Жан берип бирөө жарым эле бул жерде чабышып атабы. Жан беребиз. Кудай сактасын жан бергенде. Баардык нерсе жакшынакай сөз менен, жакшынакай мамиле менен бүтөт. Эч кандай бир андай нерселерди эме кылбагыла. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, биз Ташкент шаарында акыркы маалда 23-25 март күндөрү Ташкент шаарында кыргыз, өзбек өкмөттөр, мамлекеттер арасындагы чегараны делимитациялоо, демаркациялоо комиссиялары менен чогуу кол койгонбуз. Ошондой протокол бар. Ошол протоколду мен сиздерге түшүндүрүп айта кетейин. Мени билесиңердер, мен эми ушу Кудайга шүгүр, Аллага миң калла шүгүр, эл арасынан чыккан силердин араңарда туулуп өскөн жигитмин. Биз эч качан bir sotluk 1 metr жерибизди бирөөгө берген эмеспиз, аны бербейбиз дагы. Так. Анан кийин келип эле муну сатып берди, бул жак сатып берди деп жанагы ар түрдүү жаман сөздөрдү айтып, эме жаман сөздөрдү айтса, ал бизге жабышып калбайт. Ал өзүнүн күнөөсү болот. Тим более орозо маалында ар түрдүү жаман сөздөрдү айтып, ар түрдүү шылтоолор менен эптеп жамандап калайлы деп аракет кылгандарга ушу бетиңерге карап айтып коёюн, көзүңөргө карап. Туура эмес кыласыңар. Туура эмес кыласыңар. Садыр Жапаров жөнүндө, урматтуу президент жөнүндө сөздөрдү айтып атасыңар. Мен жөнүндө сөздөрдү айтып атасыңар. Андай эмес, урматтуу туугандарым, урматтуу эл журтум. Так. Андай эч качан болгон эмес, андай болбойт дагы. 4-5 адам чогулуп алып туруп, bir-эки тууну коюп алып туруп, жерибизди сактап калдык. Андай болбойт. Анан колумда эме жанагы телефон бар деп, ар бириңердин колуңарда телефон бар. Телефон бар деп эле ар нерсени тартып, ар нерсени сүйдөп эле эмеге чыгара берген менен жанагы интернетке. Аны менен жакшылык болбойт. Бул жакшылыктын жишаны эмес. Урматтуу эл журтум. Ошондуктан мына мен азыр силерге түшүндүрүп айтып берейин, эмне болгонун, кандай болгонун. Анан кийин ошол кабыл алган чечимдерибиз элге жакпай турган болсо, кабыл алган чечимдерибиз мамлекетке, мамлекеттин жетекчилерине, депутаттарга жана башкаларга чечим кабыл алып жакпай турган болсо, алар ошо бойдон калат. Алар ошо бойдон калат. Бирок биздин эң башкы маселебиз, биздин эң башкы аракет кылганыбыз эки элдин ортосундагы маселени чечүү. Бул жерде бир эле айылдын эмес, бүт мамлекеттин эли турат. Бүт мамлекеттин эли турат. Бир эле Ынтымак айылынын же Кара Суу районунун эли эмес. Бүт мамлекет биягы Гавасай Аксыдан бери, бул жагы Кадамжай Баткенден бери, бул жагы мына өзгөн бардык эл журт турат. Бул жерде эл өтө көп. Ош Бишкекке баарыңыздар барасыздар. Ош Бишкекке кетип атканда Нокенге жеткенде Ош Бишкек жолу бар го. Ошонун бардыгы ушу компромат эсебинен бизге берилген экен. Так. Ошентип анан Ош Бишкек жолун сактап калып, ошол жерге эл жайгашып, ошол жерде эл жашап атыптыр бүгүнкү күндө. Ошондо 4100 гектар жерин бизге бергенде, дагы 300 гектар жер булар бизге мындай берилбей калган болот ошондон бери. Ошондон бери берилбей калып, мына бүгүнкү күнгө чейин 50 жыл өттү, 50 жылга чейин бир дагы жетекчи ошолорду ала алган эмес. Эгемендүүлүктүн биягында эле 6 президент өттү.
bir prezident 1 gektar yer algan emes. Oşonun esebinен, uşu компромат esebinен. Так. 300 gektar yer kalgan eken, bizge bular karız bolup. Oşon 300 gektar yerdi bular biz mına ol Taşakurdan Özgöndün çegerasından beremiz dep kalıştı. Anam men aytım, "Jok, 300 bolboyt. Bizge 1000 gektar beresiңер" dedim. Uşuncha жылдан beri berбей жүрөсүңөр. Так. Desem bular aytı, "Jok, 1000 gektar bere albayız. 300 gektarla karız kalganımız 300 gektardı beremiz." Men aytım, "Jok, 1000 gektar beresiңер" dep talaşıp tartışıp oturup akırı aytıştı, "Boluptur, 500 gektar bereyli" dep kalıştı. Men aytım, "Jok, 1000 gektar beresiңер." Turup ketişti. Berбей bolboyt anda dep. Andan kayra 2-3 saattan kayra kaytıp gelip dağın şu 1000 gektar dep tursa kaytı. "Boluptur" dedi. Akırınca akaçatlı beremiz 700 gektar beremiz dedi. Men aytım, "Jok, anda men turup ketem" de biz turup kettik. Mına men işte turup kettim. 700 emes 1000 beresiңер, berбесеңер biz albayбыз. Dep ana men turup kettim. Oşentip oturup akırı bular bir günden keyin bir sutka совещание kılıp oturuşup akırı makul bersek 1000 gektar bereyli dep 1000 gektarga makul boluştu. Mına oşentip 300 gektar kalıp ketken suun astta jerimiz üçün biz 1000 gektar jer aldık. Öz 700 gektar aşıkça aldık. Munu mına bul Özgön rayonuna 500 gektar, 500 gektar Suzak rayonundan aldık. Emni üçün? Sebebi degende Suzak rayonunun Jarkıştak, Turkavat, uşul yerlerinde, el yaşagan yerlerde. Bayakı eme granitsa, eldin üyüne şey kirip kelgen, agorunda şeyin. Tuvaletten çıkıp karasana aldığında zım tartılıp durат. Anasıtkarı, Kampravat boyunca dağın aytayın. Moğol jerde bular birinci bizden 100 gektar yer suradı. 100 gektar. 100 gektar yer almaş aile dep suradı. Hazır hiçkimge 1 gektar yer berбей. Buna bizge 700 bergenden keyin boldu, toktodi, eştirse bermey jok. 100 gektar yerdi dedi biz bu yerden alaylı. 100 gektar yerdi biz sizlerge mına Özgöndön bereyli deşti. Tak. Anan bizden şu Karasu'nun spesialistleri, Oş oblusunun gubernatörünün orunbasarı bular kelişip jok 100 gektar bersek bolboyt. Anda bizden o ayıllarımızga çey mına kaçayın ötüp ketet. Ötüp ketet. Andan göre biz 50 gektarla bereyli. Degende makul dep kayranan 50 gektar bere turgan boldu. Toy sen bayakı proses süйлöşü жүрүп atat da, süйлöşü жүрүp atat. Makul dep bular bizge 50 gektardı biz bir yerden bere turgan bolduk, almaşуу jolu menen. A bul 50 gektardı biz Özgöndөн ala turgan bolduk. Mına uşul nersени biz protokolga kirgizdik. Men болгон нерселерге айтып берейин. Ошондо 50 гектарга кайсыл жерлер кирет? Ушул чоку, мынау чоку, мынау жолдон түшкөн жол, мынау көпүрөгө чейин түшкөн жол кирет экен. Ушундан бери жагы. Ушундай болот экен. Ушул чокуну айтып атпаймынбы? Ушундай кирет экен. Туруп туруңуздар. Бая айттык го мындай угуп турасыңар да канса деп. Ушул үчөө кирет экен. Ушул 3 чок кирет экен. 1, 2, мында 3 чоку бар экен. Ушул 3 чокубуз кирет экен. 50 гектар жер менен. Бул 50 гектар жердин ичинде мына жерде булар тосуп алган 21 гектар жер дагы ушул ичинде экен. Так, мына тосуп алган жерлер дагы биздики. Булар дагы биздики. Муну тосуп алса эле булардыкы болуп калбайт. Эртең демаркация болгон маалында мунун баарын аныкталат. Көптөгөн жерлерде зымдарды туура эмес тосуп алышып, демаркация болгон маалда кайра алдырып атпайбызбы? Алдырып атабыз. Ошон үчүн бул жер дагы биздики. Ушулар кошулганда 52 гектар жер болот экен. Бул жер тосуп алган жер 21 гектар болот экен. Мына ушул 52 гектар жерди алмашуу гана жолу менен муну берип койду, сатып берди деген жек нерсе жок андай. Дагы бир жолу айтайын. Ошо провокаторлор мындай элдин бузукулугун кылбагыла. Бул алмашылды деп айткыла. Мамлекеттин жерин мамлекет кереген алмаштык. Мындай кандай жерлер болот, урматтуу туугандар? Бул бир эле силердин айлыңарга биздин жерге эмес. Биз мына сүйлөшүү маалында ушундай жерлер чыгып калып атат. Мына Араван районунун Керкеден суу сактагычы боюнча ушул жерден аравандыктар кайрылды. 32 гектар жерди бизге алмашып бергиле. Биздин сууга жетпей калдык, биз кыйналып жашап атабыз деп. Аны биз сурадык. 32 гектар бизге алмашып бергиле элибизге деп. Алар макул болушту, алмашып беребиз деди. Мына Кадамжайда 15 гектар жерди сурашты эл журт. Бизге 15 гектар жерди алмашып бергиле, биз кыйналып атабыз деп. Аны дагы айттык, алмашып бергиле дедик, макул дешти. Анан кийин мына Аксыда, Дейрес айылында 15 гектар жерди
surandık. Uşunu almaşı bergile dep. Sebebi degende malды жайлауга айдаганда түз айдасаң 3 километр экен, айланып айдасаң 40 километр экен. Ошо 3 километр жерди алыш үчүн 15 гектар жер кетет экен. Элге керекпи? Значит, элге керек болсо ошону биз суранып атабыз. 15 гектар буну алмаш бергиле деп. Мунун бардыгын биз сүйлөштүк, протоколго жаздык. Демаркация маалында ушуну алмашабыз деп. Бирок мен эмелерге мына аравандыктарга да айттым. Кадамжайлыктарга да айттым. Аксылыктарга да айттым. Силер аравандыктар 32 гектар даярдап койгула. Буларга бере турган. Кадамжайлыктар 15 гектар жерди берип даярдап койгула. Аксылыктар тоже 15 гектар жер даярдап койгула деп буларга айттым. Себеби азыр эч ким бири-бирине жөн жер бербейт уже. Бүттү. Жөн эч ким бирөөгө бир сотук жерди бербейт. Ошондой эле элге керек экен, мамлекетке керек экен, булар сурап атат. Бул жерден 50 гектар жерди. Ошол 50 гектар жерди бизге алмашуу жолу менен мына өзгөнөн берип атат. Так, мына ушул маселе ушундай болуп чечилип атат. Анан кийин кээ бирлер бул жерде мына айтып атасыңар, мен көрүп атам. Мына жерден баардык баягы организаторлорду дагы билемин. Билесиңер, мен кайерде иштеримди. Организаторлорду дагы билемин. Kim organizasyon etip atat, kim kantip süйлөшүп атат, kim ne kılışımız gerek, kantip provokasiya kılışımız gerek, bardığını men көрүп bilip duramın. Adı, familiya, jönüngörden beri bilemin. Alar aytып atышат, biz de mına tigilemeni, жанагы платинаны мындай карап турушубуз керек. Платинаны эми башка